Урматтуу Москва жергесинен эмгектенип иштеп жүргөн мекендештер, амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Кулпуна эжекебиз Кастапров болуп көп жылдан бери эмгектенип келет. Негизи алыстан угуп жүрөт элек, чындыгында күчтүү Кастапров деп эжекебиз бизди жардамга чакырып калгандыгынан атайын кеңсесине келип реклама тартып турабыз. Бул жерде көп ооруга дава тапсаңыздар болот экен. Кененирээк эжекебиздин өзү менен сүйлөшөлүк. Аябай көп нерселер башынан өтүптүр. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Аябай көп бүтүүгөнөр көрүп атат. Ассаламу алейкум. Жалпы Москва жергесиндеги эмгектенип жүргөн мекендештер, эмгектенип жүрүп өзүбүздү таштап атпай, ден соолуктан кетпей, акчанын артынан эч ким жеткен эмес. Ден соолук болсо бардыгы болот. Ушундай ооруп келген эжекелер аябай көп дедиңиз, негизичи. Аны бир аздан кийин сүйлөшөлүк да. Азыр кандай кызматтарыңыз бар? Полный айтып бересиз. Канча сом болот ал, кандай? Арзандатып кылып бербейм деди, ачык эле, клиент көп экен. Ачык эле. Ошого айткандай жеткирелик. Основном мен позвоночник оорулары менен иштейм. Грыжа, протрузия, сколиоз, остеохондроз, воспаление. Андан сырткары хиджама бар. Спар релакс бар, фитобочка бар. Пациенттерим өздөрү суранышат, бизге могул нерсе керек, ушул нерсени бизге жасап бер. Мен бардык услуганы жасап берем. 5 жылдан бери жүргөн пациенттерим билет өздөрү. Мына эжекебизге келип жүргөндөр комментарий жазып коюңуздар, чтобы башка билбеген адамдардан баа берсин. Айта бериң. Андан сырткары мен көбүнчө острый болдор менен иштейм. Кандай примерно? Например, мисалы үчүн медицинага барып элементарный лопатанын түбүнө кирген воспалениени чыгара албай укол беришет, таблетка беришет. Ал глубоко түшүп кетет, острый боль чоңоюп кетет. 2 ай жүрүп колун көтөрө албай калгандар келет. Аны от массажы менен лечение кылам. От массажы менен, жана от күйүп. От жагып. Анын өзүнүн секреттери бар. Секреттерин баарын айтпайм, потому что Москвада анча мынчасы менин работамды уурдап иштешет. Андан сырткары, 2 күн мурдакы нерсени айтып берейин. Бир эжекебиз 3 жылдан бери остеохондроз менен жабыркайт. Клиникага барат, медцентрге, укол таблетка берет, бирок жардам бербейт. Үйүндө баш айланып, ваннаны ачып киргенин билет экен, жыгылып мурду менен жыгылып, кан агып 40 мүнөт жатат ваннада. Анан эртеси күнү анан келет, мурду ишип келет. Бул неден болот? Бизде күрө кан тамырлар кысылып кетет. Ичкерип, даже күрө кан тамырлар солуп кургап да калат. Иштеп ушул акча деп чындыгында өзүбүздү карабай койдук. Анан башка кислород жетпей калат. Башка кислород жетпей калып, отурган жерде жүрөгү кармап кетип калгандар бул ушул нерседен жүрөктүн клапандары жабылып калат. Анча-мынча эжекелерибиз келип, мисалы үчүн аябай напряженный келет да, вот кухняда иштеген эжекелерди айтайлы. Ысык муздак болуп атып, мышцаларга вообще кан жүгүрбөй, даже денеге тийсең чысырап температура чыгып турган моменттерде келишет да. Олтуруп иштегендерди айтайлы. Аларда кан жүгүрбөйт. Вот таксиде болсун, маникюр, педикюрда болсун, постоянно сидящий работада олтурушат, бирок кечинде иштен чыгып, бутту асып, жылуу сууга парлап, жок дегенде эшиктин алдында турник, бекер турник бар, ошого тартылып кой деген нерсе бизге западло да. Ушул нерсени жасабайт. Качан жыгылып 2-3 көтөрүп келип жаткыргандан кийин. Жакшы, эже. Өздөрүнө келет. Мына элдерге айтып коеюн, эжекебизден допосы деген видеолор көп экен, эми Instagram форматы тартылып тур да. Аны эми бизге болбойт экен. Прям эжекебиз кандайса курч эжеке экен да. Бир кече бир бала келип туруп видеосу көрдүк азыр. Шымы жармашкан кейикти да, жармашкан ошону мону жанагы кең кий деп, кийбегин деп, мен ошол сөздү укканда бир устаздардын сөзүнө окшотуп койдум да, айтайын да, уялып турду да. Себеби бизде эркек эле балдар аябай аял кишиге окшоп чапташтырып кийип алат да. Бул мужской половой органга зыян. Уруксуздукка чейин алып барат. Себеби дене жумшак жүрүш керек, олтуруп турганда ыңгайлуу болуш керек. Основном эркектер буту муздак жүрүшөт. Бул дагы уруксуздук алып барат. Например, сизде айтайын, азыр турасыз монтип. Сизде күрө кан тамыр кысылып, уже баш айланып, бүкрөйүп калгансызда, бул деген. Мен мындай турайын мына, мындай кылыш керекпи? Көкүрөктү бизде илгертеден ана көкүрөгүңдү кыстап атып, бүкрөйүп калганбыз. Көкүрөктү көтөрүп, асанканы көтөрүп жүрүш керек. Мына второй подбородок түшүп калганы бүкрөйүп жүргөндөн келип чыгат. Бул эмне оору дейсизби? Мен оорубайм деле да негизи. Сенде остеохондроз бар, например. Ясно эле айтам. Остеохондроз бар. Бизде груднойдон жогору жакта позвоночниктер, блокировка, смещение деген нерселер бар. Ошондой нерседен келип чыгат. Бардыгын эле жанагындай кылып койгон, ооруксанан кийин ооруй деген. Бардыгыбызда бар, остеохондроз бардыгында бар. Остеохондроз бөлүнөт да. Денедеги туздар, сөөктүн ичиндеги туздар. Бул ичип жеген тамак аштан, ашказаныбызды ощущение кылбайбыз, кишечниктерди ощущение кылбайбыз. Бул ошол нерседен келип чыгат. Анан нервтен келип чыгат. Биз Москвада постоянно кредит төгүшүбүз керек, ипотека төгүшүбүз керек, напряженный жүрөбүз да. Нервти эс алдыруу, денени эс алдыруу, телоны, кожаны эс алдыруу деген нерсени билбейбиз. Эже сизде аябай
кызматтарыңыздан бир санап өтүп кетесизби? Кандай кызматтарыңыз бар? Фитобочкаңыз бар. Мисалы үчүн фитобочканын 3 түрү бар. 1,5 миңдиги бар, 3500 бар, 3 миңдиги бар. Комплекс баныңыз? Комплекстер. Анын ичинде лечебный массаж кирет, точный, спортивный, медовый, баночный, мануальный сөктөрдү түздөйбүз мисалы үчүн. 3500-дүктө от кошо кетет. Хиджама банкасы ичинде 2,5 миң, легкий массаж. Одноразовый, ар бирин өзүнө беребиз. Туратын ал жерде тартып алсаңар болот. Бул душовойуңуз бар экен, бул чындыгында көрүп сүйүндүм да. Көп жерде душовой жок. Пижама алып, жана болгондон кийин жуунуп алсаң жакшы да. Душовойсуз менде жашап жок мисалы. Душовой бар жакшы экен. Жакшы кылыпсыз. Бирок шартты чындап жакшы түзүпсүз да. Көп жерге барсаң мындай шарт эмес да. Акыркы аппараттарды алыпсыз. Ошону айтып берели элек жүрүм. Мына сертификаттары, ызычуу документтери эмне илинип турат экен, келип окуп аласыздар эми. Жакынан көргөзбөй эле кой. Сертификат документацияны жанаксаң YouTube жанагы коет экен да, предупреждение берет экен ошого. Бул эмне эми, бул өзгөчө. Мен буларды жанагыда көрдүм. Белгилүү бир ырчыларыбыз бар го, Instagramдарынан, ошолордун историяларынан көрдүм эле да, мына суу чыгып турат. Эс алып жата турган жер экен да, мындай айткандачы. Бул Spa Relax деп айтылат экен. Spa Relax. Ооба. Бул кытайский аппарат, Кытай бардыгыбыз басып калбадыбы? Основном буда напряженный жүргөн, баш ооруган, мисалы үчүн чачтын түбүндө клеткалар бар бизде. Өткөндө эле бир айтып чыктым эле. Хойт башыңарды жууганда чачыңарга колуңарды салып ажыратып койгулачы деп. Себеби баштын түбүндөгү өлүп калган клеткалар дагы баш ооруга алып келет. Аябай чарчап, талкышып келгенде фитобочкага түшүп, мисалы 1,5 миңдикке түшөт. 1,5 миңдикке. 1,5 миңдик фитобочкага түшүп, комплекс эмнеси бар ошо? Массажы бар, ручной эмне ал? Мен аппарат иштетпейм, мен автоном кол менен. Мен аппаратка такыр жокмун. Бир аппарат ушунум бар. Фитобочкага түшүп, андан кийин чыгып, могуга комплекс алып кетишет. Мисалы үчүн эң арзанын айтайын, 1,5 миң фитобочкага түшсө 2 миң болуп 3500гө комплекс алып кетишет. Жакшы экен. Жакшы. Анан эркектер келсе болобу, сиз айтып калдыңыз. Эркектерге көбүнчө спинадан жогору. Бул дагы суранычтар боюнча. Себеп көп клиникаларда направление менен келишет, көп угуп келишет, анан аялдар алып келишет көбүнчө күгөйлөрүн жетелеп алышып карап берип кой депчи. Спинадан жогору позвоночниктерин карайм, остеохондроздорун карайм, хиджама жасайм. Андан сырткары андан башка услуга жок. Аябай жакшы экен. Ишиңизге ийгилик. Иштөө убактыңызды айтасыз. Иш убактым көбүнчө запись менен, только под запись. Анан бизде кыргыздарда эмеде кечигип калышат го. Ар адамдын убактысы өзүн сыйлаган адам бирөөнүн убактысында сыйлайт. Сен бирөөнү сыйлаба, биринчи өзүңдү сыйла дейм да, дайымачы. Убакытка карап запись менен, анан 8ден кечки 10го, эртең мененки 10дон кечки саат 8ге чейин. Аябай жакшы экен. Эжекебизди көрдүңүздөр, болгон маалыматын өзү эле айтып берди. Кыскасы мындай айтканда аялдарды эле экен да, мындай айтканда агаларыбыз, эжекелерибиз алып келип мына массаж кылып берсин, мына кайрылыңыздар, эркектер аралашпайт экен, бул кабина өзүнчө култап коет экен. Кыскасы бул жака эркек кирбейт экен да. Көбүнчө ошо белин тайгызып, мисалы үчүн футбол ойноп, волейбол ойноп, белин тайгызып алгандар бар да. Чала калып мен бара калам дейт, белин салдырып алып кайтып чыгып кетишет футболгочу. Чындап допосе видеолорубуз көрдүм да. Мына жетелеп кеп туруп анан өзү жанакы видеолордо отуруп турганын көрдүк. Мен көбүнчө башка эми беркиндей кылып тартың эле, мен көргөзүп койдум. Жүзүнү көргөзбөйчү, мындай кылып тартып кийинкисине чыгарып берелик. Жакшы. Парковкалардын, метродон кандай келет жолдорду мен көргөзүп коюн. Эжекебиз номерин коюп койдум. Скриншот кылып алыңыздар. Мына аяштардын группалары бар, жоролордун, аш жей турган группа, футболдун группа, бардык калтурак полный группаларга жетип жүрсүн бул видео. Эжекебиздин сөзүнү мына уктуңуздар. Мен азыр метродон көргөзүп коюн. Дубровканын экинчи выходунан чыккандан кийин бир 150 метр бери басканда эле туугандар, адреси. Парковкалары, могу платный. Анан бул жагында чоң парковкалар бар. Мынакта рыноктунча. Жарым сааты бекер, калганы саатын 50 рубльден ошондой. Ошол жака токтосоңуздар болот. Мына 3-чү козирок. Адресин мен жазып койгом. Мына ошол жерден киресиздер. Типография ваш право деп турат. Ушул эшиктен киргенден кийин эле экинчи кабатка көтөрүлүп 17-чи комнатага киресиздер. Кабинетке. Ишиңиздер ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Эсүчө чалып байланышып, запись менен келип өзүңүздөргө кам көрүп кетсеңиздер болот экен. Канал катталып кетиш эсиңиздерде чыкпасын. Ассалому алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.